Assalamu alaikum tuğanlar. Mando günüңүздөр менен asıl tuқum короо баары башкача болот. Biz дагы бүгүн сиздерге asıl tuқum короод көрсөтүп беребиz. Бул чарбачылыкта asıl tuқum арашан койлору, жылкылары багылат экен. Бул өзүбүздүн мына Кара-Балта жамаатындагы Бакыт байкебиздин короона келдик. Ушурда биз Кайыңда шаарындабыз. Кара-Балта жамааты менен бир да билесиздер, Жайыл району, Панфилов району, Кара-Балта жамааты бир. Мына ушул чарбасын көрсөтөлдөп келдик. Бул жакта Бакыт байкебиз туугандар. Алейкум ассалам. Түштөн кийин мына келип олтурган мезгилибиз. Бакыт байкебиздин койлорун көрсөтөбүз. Сатыла турган койлор бар экен. Мына чыгарылыш таягына чейин көрүңүздөр. Тандамайга сатыла турган койлор бар. Анан да кочкорлор бар, сатылбай турган дагы нерселер бар. Бир четтен көрсөтүп кетебиз. Тукумдукка жылкылар да кызыгып сатылабы сатылбайбы деп коюп атам мен, бирок билбейм, сүйлөшүп көрөсүздөр. Биринчи негизи кой үчүн келдик, койго өтөлү максат. Бакыт байке, өзүңүз тааныштырып коюңуз. Ассаламу алейкум. Жалпы жамаат, биз ошол кой менен элек 10 жылдын 12 жылдын жүзү болуп Арашан кой. Арашан багытында, асыртын багытында. Уйда бар же жылкы эле? Уйларыбыз бар, өзүбүзчө мындай. Сүткө. Сүткө. Уй баккандар да көрүңүздөр. Жакшы швиц уйлардын музоолору да кымбат болот го, Не баксаң дагы асыл тукум баксаң жакшы экен да. Көрүктүү да болот. Жылкылар бар экен, бээлер, күлүк жылкылар, тайлар, кунандар бар экен. Койлорго кезек келди. Ногу чарбачылыкты көрүп атасыздар, тет жакка чөп жыйлат, бул жак уйкана окшойт, кирпич. Кышкында. Нол жак койлор турган жерлер, тет жак радилка, бул жак плита басылган, жылкыларга өзүнчө бир загон темир менен курулган, караңыздар. Курулган жери өтө сонун, тет жак болсо диниктер дегендей. Бир планировкасы жакшы короо экен. Бакыт байке, канча матка бар сизде? Бизде эми бул жерде общий бир 90 баш кой менен ургачы. Кайсы кочкорлор бар производитель? Бизде производитель Шарпейдин баласы бар, Шуңгар деген кочкорубуз. Арыгыраак эми ал жастан бери жайтта жүрдү да. Биз үйдөн кошпойбуз кочкорлордучу. Талак эле кое берип. Азыр болсо могу акыркысына 80дин баласы бар, Байрак деген. Шуну кошуп атам. Калган аткан немелери болсо ушундан качып калсын деп. Былтыр ушул кочкор коюлган бирок. Ошо. Анан ушул койлордун арасынан сатсакпы дегенбиз. Бердим. Тандамайга дагы койго жараша болот эми баасычы, ачын айтканда. Эки чоң кочкорубуз да Кудай буйрса баасы келсе, анда беребиз. Жакшы тукум. Бул Рамис достуман алган. Кочкордун баласын. Шумкарды болсо, Шарпейдин баласы болсо Хусейн байкенин коросунан алган. Жүрүңүз кирип көрөйлүчү. Же сиз кириң, артыңыздан элчи болайын. Кочкор сүзбөсө кирейин, сүзсө кирбей эле коюн. Башын көтөргөндө бир башкача. Сизге стойлуу режимби же жайтта жүрөсүз, ошону айтың. Жаябыз, жайылып жайылат. Койлор аябай семизбиз биринчиден. Эми биз жана үйдө баккандардай катуу семиз эмес, койлор бүт эле жайыт менен болот. Кышында туулганда эле эме кылабыз. Кочкорлор анда көбүнчө арык жүрөт экен анда, Арык, бул арык аябай эле тиги кочкор аябай арыктап кетпейби. Эми жастан бери жүргөн кочкор талада. Байке, мынау айта бериң, кайсы койлор бар? Ленине дагы козулар. Мисалы, быйылкы ургач козулар кайсы кочкордун кыздары? Мына тетиги. Мунун баары тең 80дин неберелери да азыр. Ушул 80 байрак. Тетигин кыздары, байрак. Муногу козу, тетиги кетип аткан козу, могу басып аткан козу, наркы турган козу, кулактуу. Токтоңуз, мына. Мынау тетигине. Мына бери карады. Тетиякка бурулуп кетти. Ушулар, Быйылкы жашкы төлдөр да эми ургачылар. Кочкорлорубуздун калганы калды, ушундай болот. Мына ушулар бүт ошонун кыздарыбы? Могу 80 неберелер болот да. Прямой. Машалла. Бак, байке. Так. Эми линия болгондо Сиздер кой сатып алып келесиздерби же өзүңүздөрдүн койлорду эле өрчүтөсүздөрбү? Биз баштаганда Хусейн байкеден алганбыз 7 баш кой. Анан Эмир байкеден 15 кой алганбыз илгери да, эми 10 жыл мурун болуп кетти го почти. Ошодон бери эле кочкор кошуп, андырас тап келип
Эң биринчи кочкорум ошол Ландрас болду да. О, Ландрас сиз да койгонсузбу? Ландрасты 3 жыл мен коюп, анан Рамис Доско сатып. Ландрастын кыздары барбы? Могу койлордун көбү эле ошо Ландрастын кыздарынан калды да. Анан Форман деген кочкорду алдык. Тоже Мадан Аксакалдын линиясынан деп. Аны дагы койдук 2 жыл. Таластан алып келгем, таланттардан, Жээнбек достордон. Анан кийин эле Форманды Рамисбекке койду сизден кийин. Форманды да Рамиске бергенбиз. Ландрасты биринчи берип, анан Форманды алып кеттик. Грузинди койбодуңузбу? Грузинди жок койгондой болгон жок, сам мен эткем. Грузиндин линиясы жок жерде. Жалаң эле Ландрас менен эле Форманда. Анда өлө светке иштеген экенсиз да, көбүнчө. Бизде деле ушу жалаң кочкор оңдоду да койлорду. Мисалы, түпкү линиясы ошо Сен Байкеникинен да. Мунулар кандай? Былтыркыларбы муну? Муну кой, ушул Шумкардын энеси бул. Энеси? Бул Хусейн Байгеден келген ушул сары кой. Шумкар. Муну Карагойдун басып. Бул Стариктин кызы эмес бекен? Ошондой да. Стариктин кызы. Кече бирөө айтат, ошо окшошуп кетет экен деп Стариктики депчи. Баласы тегине чоң. Мына Шумкар. Шарпейдин балдары 2ге бөлүнөт, Хусейнский Дядьколяныкы деп анан 2. Демек Шарпей 2 короо коюлган да. Мында көрсөтөбүз, Кудай буйрса. Канчалык койлор бар? Чоң койлордон. Чоң эле койлор бар, 90дук койлор бар, 90дон өйдөрөгү бар. Азыр 1-2 койду кармап келип тартып койсок болот. Анан кочкорду көрсөтөлү, Анан кочкорду тартып койсок болот. Анан эми ошо койго жараша баасы деле келип көрсө жактырса анан сүйлөшө беребиз. Мына токтулар, мына скриншот кылып Бүт бар эми. Ушул эми 80 неберелери да баары ушул. Кызлар жакшы бирок. Так. Силерди айдайынчы дагы. Мындай экен да, туугандар, бул бага айтпадым го деш кыйын, негизи бир бааны айтыш кыйын. $10,000 деп койсо деле келет элдерчи, бирок $10,000 десе деле ошо баага же албайт, же $1000 десе деле ошого албайт. Ооздон чыккан сөздөн же түшүр, же көтөр дейт. Экөөнүн бири болот. Баары бир келип туруп, монтип көз көрүшүп, кол менен булкушуп алынат да, баа айткан чакта деле. Негизи мисалы бул койдун баасы башка, тетиги бурулуп кетип аткан койдун баасы башка. Ошондуктан демек келесиздер, бааларын содалашасыздар койго жараша. Ар ким өзүнүн кою канча баасы, канча экенин, кандай төл беришини, кайсы кооздун энеси кандай болгонун билет. Ошого жараша баа айтат. Өзү эң жакшы фишка сатпайм дегенин алыш керек, сатам дегенин албаш керек. Сатпайм деген эми өзүмө калтырсам дейт да жакшысын. Жакшы, андан ары жакшы кочкор кошуп селекция жүргүзөт да азыр кой үстүнө баары. Туура, баарыбыз эле ушундай. Ти кочкорду тутасызбы? Карма бир ченеден өтүп болуп, өткөн выставкада. Бул сизге канча төл берди? Канча жыл коюлду? Мына бул кочкор 80 баласы машалла. Рамис Байгеден туулган. Рамис Байгеден туулган, Рамис достон ооба. Ой өткөндө метр 2-3 болду. Азыр деле приблизительно көрүп койсок болот. Так, Байке, 80-дин эң акыркы памятторунанбы? Оңдоносуң мен көрсөтүп коюм. Груба тартып коелу 80. Машалла, мына. Груба 1-2 метр ары бери ойнойт, 1-2 сантиметр. Мына өткөн выставкада эми ар кандай да метр 2 болуп көрсөттү. Туура. Биз метр 3 деп атабыз муну. Бассаңыз да. Басып турат. Бул жерден 1-4 чыгып кетип атат да, Байке. Метр 3 груба мен өзүм эметип атам. Жок, бу жерден колуңуз мисалы бул жагы мындай кылсаңыз 1-5 чыгып кетет экен да. Мейли жүн таяк менен сонун болот окшойт. Урем болбосо дагы мына жакшы турат да. Бул ушу 80 баласы. Бул да басы кетет. Бул колдонулуп бүттүбү ошондо булар? Той мына кыздар ошону кыздар. 1-3 чыгат экен. Ошо 1-3. Ойлонбой туруп чыгат экен негизичи. Болду. 1-3 деп атам ошо бою. Кулагы 20 сантиметр. Болор. Кулагы 20 чыккан экен бантировкадан өткөндө. Жакшы балдардын бири да булар. Кличка байрак, коңколордун баштын формасы, жүндүн тазалыгы, буттун жоондугу, анан түш турушуму көрдүңүздөрбү? Төштүн жоондугу. Жайытта жүрөт десем. Бул качандан бери кошулуп атат эми? Бул 20-сентябрдан бери талаада жүрөт азыр. Тиги кочкор апрелден бери жүрдү да. Бул тигини койгон быйыл полный, анан калган качпай калгандар болсо ушудан качсын деп атам. Жазгы туут тигиден, күзгү туут мындан. Эми булдан деле быйыл бир 10 чакты эле качып калган баары эле Шарпейдин неберелери болуп калды да.
Могу. Кочкордун төлү быйыл, короче, былтыр күздө основной ушул иштеген экен да, э? Козулар ушунун козулары. Ургачы могу, кичинекей. Могу кичинекей жаш быйыл козуларды көрсөңүздөр, мисалы мына мындай. Мунун энесине Ландрастын 80'nin кыздарынан эмес бекен? 80'nin баласы бул. 80'nin баласы, Ландрас тиешеси жок да. Туура, энеси жагынан билбейсиз деген да? Эне жагынан эми ким билет? Рамисте жакшы кочкорлор болгон да. Ооба. Бирок Рамис байкенин койлору мындай 4 квадратный жилик койлор го, э? Ошондон анын короонан чыккандар ушундай көрүнөт. Мына ушундай жакшы кочкор. Баасы келсе мундагы беребиз. Булардын примерный баасы барбы? Берип сала турган. Мен бунун баасын эми берип атып балдар деле айт. Жакшы эле баабы? Жакшы эле баа, жакшы баа берди. Эми тиги Шарпейди көрөлү эми. Көрөлү. Кочкоруңуз да мыкты экен, сөз жок. Муногу ошондо койлорду ала турган болсок, муногу Шарпейдин токтогон койлор болуп калабы көбүнчө ошондо? Бүт баары Шарпейдин Уже баласына. бооз экен явно болуп калгандар ошодон болот, э? Бүт баары эле быйыл ушул жалаң Шарпейдин линиясы баласын койдук. Былтыр болсо тиги байракты койгонбуз 80'nin небереси болуп. Шумкар. Шумкар деген ушул. Хусейин байкеден туулган Шарпейдин баласы. Мунун бою канча? Мунун бою деле бир метр 5 бар го, сыяга. Тигиден узун бе? Бул тигиден узун, просто бул арыгыраак тигиден эми асырак. Эми семирген. Бул спартанский режимде жүрүптүр, э? Апрелден бери айдап атпайм, талаада. Бул бак кышында сүрөтүндө жып-жылма болчу го, Шерге башын такайт экен. Куйруктары разрез бар экен, бирок түшүптүр. Бул канча жаштык кочкор өзү? Бул быйыл 3 жаш өкөттүн. Өкөттүң, э? Уже 6,5-8ге кетип калыптыр да уже. Тишиби? Тиши 6 тиш. Бул эптеп тиш тайган өзү. Ооба, мына тиши. 8ди чыгарыптыр, э? 3,5 жашта бул ошондо турат. 3,5 жаш. Уже 3,5 жашта абсолют болот, любой 8 жарат. Так, мунун бойлору канча? Мунун боюн деле көрпөскө, сандыр гана. Мунун башы жаман чоң экен, э? Башы чоң, мунун кулагы 21. Бул төлдү кандай өйрөтпек? Основной фишкасы кандай? Бой береби же длина? Мына быйыл толук быйыл чыгып атат козулары. Уровень алып болмок, э? Токтоп туруң, э? Арык кочкор. Болот, түшүнүптүр. Да алган адам дагы конкретно өлчөп көрөт. Мунун бели узун экен, э? Бул узун аябай эле узун. 1,60 нары окшойт узундугу деле. Бул эми несин бааласак бул? Тукумдуулугуну же экстерьерин бааласак болобу кандай? Бул кочкордун бардык жагы эле жакшы бул. Только семириш керек. Багыш керек. 1,60 чыгып калат экен, э? Өзүңүз айткандай. Так, байке. Бул кочкор да бааз. Булар кыскасы 2 жолу коюлуптур да, турабы? Мунун карабайсың, буту колдору аябай терең да. Машалла. Эми жаңы бүүрүс эттендирип жаска чыгарабыз. Жакшылап эттендирип. Басы келсе беребиз мында. Апрелде коюлган бе? Апрелдин 15-нен баштап талады. Качан бөлүндү дейм да койдон? 20 сентябрда токтоду, бул ага же талада жүрдү. Мен курат. Жакшы. Эми оңолот экен, сүзбөйбү адамды? Эми сүзбөйт, жоош эле булар өзүлөрү. Так эле эмес жок, эми кызыган эметип кес-кес. Атак сүзбөйт, жоош. Болду, жүрүңүз. Чыгалып эми тияк байлайлы. Мунун козулары туулуп атыптыр, туугандар. Апрелден бери жүргөн тияктагы тууган койлор бар. Радилка деп койсок да болот. Козуларын көрсөтпөсөк болот. Анан тиякта жылкылар бар экен, көрсөтүп коелу. Кес-кезде сурап коюнчу, жылкы сатылабы деп, э? Машалла, мына койлор. Убагында сатып алганбыз, бирок кочкор менен оңодук дейт туугандар. Мына ушу койлор экен. Буйруса сиздерге да ушундай койлор буйрусун. Неге анча-мынча мондай койлорду элдер сатпай жүрө берет же бул бир белги катары эмеби?
Бул деле кошунам мекте жакшы бир байке бар, кошуна ошо кошуп койгон бири кой. Баягы кээ бир королордун сизый кою бар. Бар, сизый болгон, сизыйлар да болгон. Сатпайт го ошондой нерселериничи. Эми ар кимге өзүнүн эмеси бар. Жакшы көрүп калабы ошондой, бир өзгөчө бир өң турса башкача көрүнөт экен да. Мыногу данчак дээлер. Мына байтал да. Бул байтал, экинчисин туду тиги. Тегин кызыбы бурчтагын? Ошол чоң данчак бейин кызы. Булар привознойбу? Привозной, тетиги данчак бей, бою 1.70. Чыгат. Булчу сары бе. Ал деле жакшы. Бул өзү күлүк чуркаган да убагында. Анан баягы английский чалышпы? Английский атасы чистокровный. Английский. Жана экөөбүз Ташкентке барып келгенде английский менен оорuyum дечи элеңиз, күлүк менен. Мен өзүм ушу акчакчым да. Атка кызыгабыз. Ошон үчүн бирден экиден мага ушу көп эмес чакан эле. Ладно, баасы бир кыйла турса керек. Мен азыр козгонуп көрсөтүп коеюн. Бир-эки козгон. Бул Шарпейичтердин балдарыбы? Шарпейдин неберелери болуп калды. Шарпеевдор деп коеюнчу. Шарпейичтин балдары. Болмоп бир-экиден. Ой, итат болған сами. Бұл еркек бұрғачы? Еркек. Мынау қоз екен, Биринчи ушул туулду? Жок, биринчиси. Тетекте бир бирөөмүрөк жүрөт, ошол туулган. Ушундай Шарпейдин баласынан ушундай козлор туулуп атат, шүгүр. Да, шүгүр. Машалла. Кааласаңыз, козулуу койлордон келип алып кетиңиздер, туугандар. Билесиз, болот ооба, мына козулар. Эми койлорду көрсөттүк. Режимиңизди айтып койбойсузбу? Кайсы мезгилдерде койлор каяка чыгат? Төл мезгили мындай өтөт, күз мезгили, куут мезгили мындай өтөт деп. Биздики эми тегерекке эле жаябыз. Тоого өтө көп болгондон, чакан болгондон кийин тегерекке эле жаям. Анан негизи күздө туут кылайын деп аракет кылам. Бизге себеби жайлоого барбагандан кийин жазгы тууттар күнүскө калып, козулар жакшы өспөй калат да. Моундай болуп калат да, ушу жазгы тууттар кичине күнүскө калып. Анан ошо күзгү төл кылганга аракет кылабыз да, көбүнчө. Кышы менен козуларды кичине мындай үйдөн таштап келсем бек багып жазга жайып чыкканга тыгып кетсин депчи. Бек бат эле күнүс кетет да. Ошо. Эгер жайлоого кетсек жазгы туут кылмак. Туут кандай аласыз? Круглый год жүрө береби айланып кочкор кошулуп? Эми жок, азыр могу катуу кышта токтотуп коебуз, февралда туудурабыз, декабрь, январь туудурабыз. Основной ушу октябрь, ноябрь туйт. Туман сууп кеткенден кийин баягы кулактар үшүп, кышында эме болуп калат экен да. Безухий болуп калат экен, болуп калат экен. Тоң калат экен, анан кулагы сынып түшүп калат экен да. Кандайлар көп? Безухий да ошондой болгон дешет го туугандар. Мына ушундай койлордун ар кандай коозусуна жараша баасы болот. Өзүнө жараша дегендей. Ушул коз биринчи туулду да. Эми быйыл төл башы болду да бул эми. Шарпей Кулак менен коңкону берип турат. Кызы тети громгой. Ошо. Машалла. Ушундай коз берип атат. Жиликтүү экен, Атасы да ушундай да, көрбөдүңөрбү? Кана бошотуңчу, бир көрөйлүчү баскандарын. Болду, көрмөйм. Бакыт байке, жылкыларыңыздан да көрсөтүң эми. Койлорду түшүндүк. Жайында талаага жаясыз, подкормка берип турасыз. Төл мезгилинде жемди көбөйтөсүз, койлорго. Жем беребиз да. Кышында түнө туугандан кийин жем беребиз. Колдон келишинче эле жайып. Кечинде чөп саласызбы азыр күз мезгили? Эчтеге салбайт да. Эчтеге салбайт. Пока чоң кар жаап, эметини жаамайынча кой сала бере жүрөт. Күнүгө эле жайлап, өзүм жаям. Бул бейлер болсо тушап кое берип коебуз, бейке жүрүшөт. Булар да жайтка чыгабы, Булар чуркаганбы, күлүккө кандай? Эми бул данчактарды өзүм атка кызыкканда алгам ошо. Атка кызыккандан кийин ушу бир бей алып туудуруп, көбөйтүп атам акырын. О тетиги боз бейинде эле бою 1.65-тен жогору окшойт, 1.68, 7 ушундай аныкы деле чоң. Өзүм ушу атка кызыккандан
айгырга бул айгырга качырып берип. Эркек кулундардан сатпайсызбы? Бул эркек кулунду атасын сатып атам. О, карандым бе? Князь деген бир тазаган айгыр алган, ошонун атасын сатып ону баласын калтырып коеюн деп атам. Бээлерденчи? Бээлерден деле. Тетиги чоң бээлер тукумдукка дейм да. Бул убагында күлүп чуркаган бу дагы. Жакшы эле төлөп алсаңыз керек, Жок, бул экинчи эле, үчүнчүсүн туйт. Жана карадан токтогон да, кара айгырда. Карадан мыйгырса токтогон ага, машалла. Бул энеси Пакет деген Хусейн байгеде бир жакшы бей болгон. Ошону алып келип ушудан төлө алдым да. Машалла. Бир бейден улантым да, айгырга качырып, тиги айгыр бул айгырга алып барасың өзүң. Азыр кандай күлүккө убакыт жок таптаган. Азыр кой жаймай мурункудай болуп калды. Таптаган убакыт жок. Жүрүңүз, кунандарды көрөлү. Жакта диник бар экен. Бир тай, полторашка, бир кунан анан. Тетиги кара тайдын атасы бар экен айгыр. Чоң данчак бей кыйын экен, 170 деген. Слишком чоң экен. Уровенге 170 чыгат десең. Данчактар ушундай чоңоёб экен, Бул эми данчактын эки түрү бар дейт го. Бул ошо чоң түрүнөн 4 чоң түрүнө кирет. Бизге келген жана золотистилер башкача окшойт анда, кичирээк. Эки түрү болот да атпайбы? Чоң данчак, анан мындай чапалдашы да болот да. Бул ошо тиги энеси данчак, атасы өзүндө бир Спартак деген айгым бар болчу. Ошонун баласы полторашка тай да. Бул күлүк направление же жер улак, тай казан, май казан. Улака, будай көрсө улака. Тиги эме айтат го, данчактардын духовисти болот деп. Булар да ошо. Атайын. Көзү мындай жанып турган бир зирек жылкы экен, Жакшы тай. Азыр айырылды. Көрсөтүп коеюн, удельный князь деген ушулай. Удельный князь? Булар эме сокулуктан бир байкенен сатып алгам, канат байкенен. Бул английскийби? Чисто кровно английский, кызыл паспорт менен да бул. Бейлерге койдум да. Бул чуркаган бекен убагында? Убагында заводдон чыкканда бул деле. Азыр үйдө эле турат. Эмнеге ушул чистокровка багып чуркаганын көрүп алгандар жөн жылкы баккысы келбей калат, же күлүктүн мотору күчтүү болот дейт го, не жылкы мингенде сезесиң дейт го. Бул эми тазаган булар ошого күлүп төрдө эми. Өпкө жүрөгү чоң болот дегендей. Бул жана чоң данчак. Чындап эле ушундай мындай баласы. Күчтүү болобу, чистокровкалар? Бул конан 2 жаш. Былтыр эмеде төрөлгөн. Энеси 170, атасы да 170, өзү 172 азыр. 2 жаш. Кале чыгарбайсызбы? Эркектердин күчүсү ушул экен, мында. Кунанбы? Жазга быштыбы? Жазга болгондо дагы. Эме да, эсен. Бул эмеде 2ге чыгат. Июлдун 27-синде кеч туулган эше. Бул 2 жаштан эмелөттү анда. 2 жаштан эми 2 жаш 3 ай. Так, мына. Августта 2 жаштан 2 жаш 1 ай, сентябрь, октябрь. 2 жаш 3 айга дали төлө экен да бул, бул эми 2,5 жаш боло элек да. Мунун бою 170 смело ашып кетпесе эле. Бер чарынчы бул не деген жылкы? Кунан биринчи жолу көрдүм 170тен өйдө деген. Бул кайсынын баласы? Бул ошо өзүмдө эле Спартак деген айгым бар болчу. Ал жокпу азыр? Азыр жок, ал сатып кеткен да. Жакшы эле баада сатасызбы өзү күлүктөрдү сиз деле мындай түшүнгөн катары берип чыгарыңыз. Сүйрөп кетет. Чыгалакта, энеси тиги чоң бе да. Мунун энеси кайсы бе? Чоң данчак. Данчак бул канында не болуп калды ошондо бул? Бул энеси тазаган эле данчак, атасы болсо өздүн кыргыз жылкысы да. Ошондо кыргыз жылкы дегенде баягы кара байыр, торпок улактын аты эмес да, күлүк атта негизи тура. Ата жагы күлүктүн тукумдары бар да, англичан аралаш. Энеси тазаган. Англичан аралаш. Атасы англичан аралаш. Атасы мындай высококровка, бирок полк неме? Кровный болчу да. Бирок күлүккө жараган высококровный жылкы. Атасын тай кезинде 1-2 чаап, анан үйүргө коюп, айырга коюп, аны сатып жүргөнбүз. Убактысы келди да. Чыгарыңызчы, алып качса тутабыз да.
Бул кайсы улакка жарайт байке? Күлүккө жарайбы же кандай? Бул чоңдук кылып калабы? Бул жана торпо кулак деп коет го эми азыр. Түштүк тарапта чоң жылкылар кызыгып атпайбы? Торпо кулак дегенден азыр жанагы шеройлор келип атпайбы? Шерой деле канча бою? 1.70-тин үстү да. Тура. Ами. Эми капталына туруңузчу? Мен 60-ым, 1.60. Мен бою 1.60. Бул 1.70. Машалла. Бул жер улак Тайказан азыр дүйнөгө таанымал болуп аткан Тайказан көкбөрү оюнуна защитага жарайт го дейм, Мисалы алай, чоң жылкылардан шерой. Азыр Мельбург келди. Жанакы шерой деген айтып коеюн. Баягы Алатоого бар Ташимайлы баш шерой деп Алатоодо чаппады эле. Ошол Рамис Жумабаевден чыккан жылкы туугандар. Анан азыр Рустам Тыналиевке чүй коому $22,000 алып берди го Мельбург деп. Ошо Рамис Жумабаевдин өкүл баласы Альмир байкеники. Жанагы шерой менен ошонун Мельбургдун атасы бир айгыр, энелери башка, бирок Мельбургдун энесини дагы ошо өкүл баласы Альмир байке Рамистен сатып алган, бооз. Мындайча айтканда Арашанооттордон чыккан көкбөрү жылкылары бар, Кыргызстанга таанымал. Мына кунан өтө керемет экен. Эми видео жастан бери уй жайып жүрүп, арам 1 ай болду кичине эттенип келатат. Уй жаябы бул? Апрелден баштап уй жайды да, сентябрга чейин. Бул азыр өлө сонун болуп калыптыр да. Азыр жаңы эт алып кичине эметип калды. Боюн деле чынап койсок болот эми. Түшүнүктүү эле болду, бул чоң, слишком чоң экен. Эмеси мүчөсү өсө элек да мунун баягы. Көрбөйсүң, эмеси жакшы. Эле башы чыга элек, мүчөсү өзүнүн ордуна келе элек, жашта. Бала эле болуп турат да бул. Малга, уйга мингенде кандай кыймыл аракети? Жеңил эле, азыр тургандай болуп калды да просто. Бул баягы Польшадагыдай оор эмес болсо керек булар кыймыл, Жеңил, булар жеңил. Машалла. Кана жетелеп кириң эми. Көз тийбесин. Асыл тукумдуулук деген ушул, туугандар. Мындай нерселердин баасын укканда артка салта таштабаш керек. Машалла. Артынан караңыздар, бир сонун экен. Өзүңүз таптаганды билесиз да, туурабы? Күлүк чабып жүргөнүм жаш кезде дедиңиз го. Кантип караганды, кантип тарбия бергенди, этин кантип алып жүргөндү. Өзүңүзгө карайсыз, Мамилеси сиздин жылкыларыңыз мындай боорукер, адамга жакын экен, Жылкыны канча кара, жылкыны канча жакын болсоң, жылкың деле жакын болот экен адамга. Койлор деле ошондойбу? Койлор чата карап болот. Өндүрүш керек кам деле. Күнүгө сыйпалап, кармалап дегендей. Болду. Мына киргизиңиз эми, жылкыңызга көз тийбесин. Бакыт байкенин короосунда болдук. Кайыңда да сыртка чыккысы келип калыптыр. Бул деле кирип коюңуз. Анда эмесе өз оюңуздарды мына жазып кетиңиздер. Бакыт байкенин чарбасы, жылкы, уйлар, койлор бар экен. Уйларын эми талады экен, бирок оюмча ушундай кой, ушундай жылкы кармагандан кийин мясо молочный уйларды кармасаңыз керек, сүттү да, этти дагы, музоолорун деле кымбат эле сатасыздар. Жакшы эле. Бирок ошондой уйлардын музоолорун деле аткөрчүктөр жакшы баага алып кетет го. Бизден жаман азыр бүт эле ошо сүт керек да любой жерде. Сүт багытында, эт багытында болсо жакшы экен да. Жайткыда тың болот. Же молочный направление араганда. Туура. Мясо молочный жакшы экен. Анда эмесе туугандар, Бакыт байкенин короосунда болдук. Комментарийге өз оюңуздарды калтырып кетиңиздер. Дагы бир рет кайталайм, тетиги койлордон каалаган коюңуздарды алсаңыздар болот экен, сатылып атыптыр. Мыногу жылкылар сатабы сатпай билбейм, негизи мен жылкыга койдой түшүнбөйм. Жакшы эле билем, бирок койдой түшүнбөйм, ачыгын айтып коеюн. Койду түшүнгөнчөлүк түшүнбөйм. Ошондуктан келип мына жылкыларында келип көрүп кетсеңиздер болот экен. Жакшы негизи, чарбачылык түзгөн жакшы нерсе. Жүрөккө жакын нерсе, рахаттана турган нерсе, бул тирүү жандык. Анда эмесе аманчылыкта көрүшкөнчө туугандар, саламатта калыңыздар. Сиздер менен Күн Желеси каналы болду.